Тажик тараптын жер боюнча дооматы суу кечпей жана негизсиз. Биз бул азыр чечимге жазып коюш керек. Мына жанакы мен айткан документтер негизинде негизсиз жана суу кечпейт. 24 октябрь 1970 жылкы декларацияны пункттарын одоно бузуу жол менен бизге чабуул өттү. Муну милдеттеме алышкан, тажиктер муну ратификация кылган. Ушуну жана мен айткан 2 келишимди 3 декларацияны бузуу жол менен бизге өз милдеттери менен аткарбай, баарын бузуп, одоно бузуу менен агрессия жасап, баскынчылык кылып, аскердик кылмышка барышты. Эмне үчүн аскердик кылмыш? Себеп дегенде куралы жок жарандарды өлтүрүштү. Аскерге тиешеси жок инфраструктуранын баарын талкалашты. Үйлөрдү, мектептерди, бала бакчаларды, фабтарды. Бул кылмыш. Биз ушундай жазышыбыз керек. Тажик өлкөсү бийлиги ушулардын бардыгын бузуп, агрессия жасап, аскердик кылмышка барышты деп. Үчүнчү, биздин аткаруу бийлик Акылбек Жапаров башында турган конституциялык милдеттерин аймактын бүтүндүгүн коргоонуу жөндөмдүүлүгү жана улуттук коопсуздук чыңдоо боюнча шалаакылык кылып, кол тийгиз аймакка кол тийгиздирген үчүн жана өлүмгө алып келишти деп. Бул алардын күнөөсү, алардын жоопкерчилиги. Тартыш керек. 4-чү, куралдуу күчтөр мыйзамдын талабын аткара албай, аймактын бүтүндүгүн, коомду жана жарандарды ишенимдүү коргоону камсыз кыла алган жок деп. Бул факт, муну эч ким эч жака чыгара албайт. 5-чи, адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек, чек ара кызматчылары жанакынын күчү менен Кыргызстандын аймагын басып алганга мүмкүнчүлүк берген жок деп. Себеп дегенде ошол курал ток ошолордо болгон, Кургон милицияда болгон эмес. Ошону биз өзүнүн мындай авторлугун беришибиз керек да колдоруна. Эми менде кандай сунуш бар? Урматтуу Төгөрөк соттун катчылары. Биринчи сунушум. Жогорудагы 5 пунктту жана айткан жана Тажикстан боюнча, тигилер боюнча ошо эмеге резолюция киргизип коюп, ошону менен бирге аткаруу бийлиги толугу менен жанакылар кемчилиги негизинде кызматтардын чектелишин жана жоопкерчиликтин тартылышы жөнүндө жазып коюшубуз керек. Чек ара маселесин делимитациялоо боюнча бир гана жанакы мыйзамдаштырылган ратификациядан өткөн келишимдер негизинде жүргүзүүнү биз талап кылышыбыз керек. 39 протоколдон 24-27 жылкы сөздөрдөн алдырышыбыз керек. Андан башка Тажик тараптын агрессиясын, баскынчылыгын далилдөө максатта материалдарды чогултуп, аскердик кылмыш жасаган үчүн эл аралык сотко берип, чыгымдардын бардыгын төлөттүрүүнү биз талап кылышыбыз керек.